Шайлоо жана референдум. Бул сөздөр өткөн жылы дагы, бул жылы дагы кулактан түшпөс болду көрүнөт. Күзүндө, кышында шайлоолордон колу бошобогон саясатчылар эми жергиликтүү кеңештерге чамынып даярдык көрүшүүдө. Бир аз акчадан бердик, анан жолун салып беребиз дедик, ошол салып берсек эле шайлашат. Жакшы. 11 апрелде жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо менен катар баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум дагы өтөт. Бул президенттик шайлоодон кийинки эле эң чоң саясий өнөктүк. Андыктан бүгүн жергиликтүү кеңеш деген эмне, анын орду, милдеттери тууралуу айта кетпесек болбойт. Сиздер менен мен Наргиза Асекова, салам. Бул жылы жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо бүткүл аймактар боюнча жүргүзүлөт. Эске салсак, былтыр жаз мезгилинде айрым региондордо жергиликтүү кеңештердин шайлоолору коронавирустун айынан өтпөй калган. Андыктан топтолуп отуруп, быйыл өлкөдөгү 448 кеңештин депутаттары шайланат. Анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңеш. Баш аягы өлкө боюнча 8326 жергиликтүү депутат шайланат. Эгер ал жактын эли бизди колдобой койсо, анда биздин ишибиз бүткөн. Баарынан дагы Бишкек менен Ош шаардык кеңештеринде шайлоо өзгөчө кызуу өтчүдөй болуп турат. Анткени бир эле Бишкекте шайлоого катышуу ниетин дээрлик 27 партия билдирген. Алардын арасында элге таанымалы жана жаңыдан куралганы дагы бар. Адатта шаардык жана айылдык кеңештердин шайлоосу жогорку кеңештин шайлоосуна репетиция болот. Өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларындагы шайлоонун мааниси чоң. Себеби бул эки шаардык кеңештин депутаттары шаардын мэрлерин шайлайт. Эки шаардын мэрлик кызматы болсо стратегиялык жактан маанилүү. Белгилей кетсек, жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттары 4 жылга шайланышат. Бирок шаардык жана айылдык кеңештердин бир айырмачылыгы бар. Жергиликтүү депутаттар айылдык кеңешке бир мандаттык негизде, шаардык кеңешке партиялык негизде шайланышат. Албетте, элеттик эл өкүлдөрү деле партиядан чыкса болот, бирок алар бир орун үчүн гана күрөшүшөт. Миң менен азыр деген агитация. Агитация. Анан, биз муну элге тартабыз да, алар бизге акча төлөп берет. Эске салсак, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен бирге Конституциянын жаңы редакциясы боюнча референдумда өтөт. Ал тууралуу кененирээк кийинки жумада айтып беребиз. Дал ошол референдумдан кийин партиялык шайлоо системасы суроо алдында калат. Анткени конституциялык реформа өтүп кетсе, парламентарийлердин саны 90го чейин кыскарат. Ичинен 55-и партиялык тизме менен келишсе, калганы бир мандаттуу тартип менен шайланышат. Мындан улам көптөгөн саясий партиялар күчүн жоготушу ыктымал. Көпчүлүк партиялар үчүн парламенттик шайлоого катышуу пайдасыз болуп калды. Анткени алар ири суммаларды сарптагандан кийин депутаттык мандатка жетеби, жокпу күмөн жаратат. Андыктан алар бул ирет жергиликтүү шайлоолорго басым жасашууда. Менимче бул жакшы. Эгер мурун партиялар жогорку кеңешке умтулуп келишсе, эми болсо жергиликтүү кеңештен өсүүгө аракет жасашат. Эми болсо жергиликтүү жана шаардык кеңештердин милдеттерине токтолсок, биринчиден, жергиликтүү кеңештердин депутаттары эл тарабынан шайланып жаткандан кийин алар карапайым калктын кызыкчылыгын көздөп турушу абзел. Мындан улам аткарылып жаткан иштери тууралуу бир жылда кеминде бир жолу элге отчет берип турууга милдеттүү. Шайлоочулар өздөрүнүн депутаттарына сунуш талап бере алышат. Депутат өзүнүн шайлоо округунун шайлоочуларынын алдында жоопкер. Ал үчүн жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттары өзүнүн аймагындагы элди кабыл алып, алардын арыз муңун угуп, эгер карапайым калктын суроо талаптары алардын программасына каршы келбесе, тапшырманы аткарууга туура келет. Эски бала бакчанын ордуна пластик заводун курайын деп турасыңар. Туурабы? Туура аксакал. Ооба. Тегерегиндеги үйлөр заводдон чыккан түтүндөн улана берсин. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары өз аймагындагы бирикме, коом, профсоюздар менен тыгыз кызматташууга мүмкүнчүлүгү бар. Мындан улам депутат топтолгон маалымат, арыз, талаптарды жергиликтүү кеңештин отурумуна салып, муниципалдык, облустук же жеке ишканалардын башчыларынан расмий түшүндүрмө талап кыла алат. Жалпылап айтканда, жергиликтүү депутат элге түшүнүксүз жагдай боюнча маалыматты тактап түшүндүрмө берүүгө укуктуу. Ал эми депутат кайрылган орган же ишкана жооп берүүгө милдеттүү. Мен силердин келечегиңер үчүн, силердин турмушуңардын жакшылыгы үчүн суранып атам. Мен силерди алдайын деген оюм жок.
Кыскасы, соттордон сырткары жергиликтүү депутат каалаган жерине кайрылып, иш боюнча маалымат талап кылууга укугу бар. Өз кезегинде мамлекеттик органдар депутатты кабыл алып, анын кайрылуусу боюнча маалыматты тактап бериши абзел. Албетте, ыйгарым укуктарынан аша чаппаган учурда. Жергиликтүү кеңештин депутаты сотторду жана судьяларды кошпогондо бардык мамлекеттик органдарга, өз алдынча башкаруу органдарына, жарандардын бирикмелерине, менчигинин түрүнө карабастан ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга, кызмат адамдарына депутаттык ишке байланышкан маселелер боюнча кайрылууга жана коюлган маселелерди кароого катышууга укуктуу. Көрсөтүлгөн органдар жана кызмат адамдары анын кайрылуусун карап чыгууга жана сооздуктурбай жооп берүүгө, ал эми кошумча иликтөө же текшерүү зарыл болгон учурда 1 айлык мөөнөттөн кечиктирбестен жооп берүүгө милдеттүү. Дал ушул талаптарды аткарбагандар кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы ыктымал. Жада калса, жергиликтүү кеңештин депутаты анын аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын ишин, мамлекеттик органдарды жана бирикмелердин ишин текшерүү укугуна ээ. Эгер кайсы бир уюм же органда мыйзам бузуу байкалса, анда депутат укук коргоо органдарына кайрыла алат. Алло? Милиция? Милиция? Это, говорит, сегодняшний обокраденный шпак. Депутаттардын иш отурумдары ачык өтүшү абзел. Жергиликтүү же шаардык кеңештин отурумдарына жарандар катыша алышат. Андыктан депутаттар өз округундагы башчыларга кайсы күнү кандай маселе каралаарын кабарлап турушу керек. Ошондой эле шаардык кеңештин депутаттары шаардын мэрин шайлашат. Талапкер катары ошол эле депутаттардын ичинен бирөө чыгышы мүмкүн. Эгер шайлаган кала башчысы үмүттү актабай калса, анда аны кайра артка чакыртып алууга укуктары бар. Тура сүрсеңиз. Мында балким жолун табабыз. Жакшылап сүйлөшөбүз. Чыгып кеткиле табышабыз. Чыгып кеткиле. Жөн талаштан такты жарылат дегенде. Чыгып кеткиле! Шаардын мэринен сырткары жергиликтүү муниципалдык кызматтардын башчыларын тандашат. Кызыгы сунуштай алышпайт, болгону жактырып беришет. Тактап айтканда, шаардын тиричилиги, тазалыгы, көрктөндүрүүсү, билим берүүсү, маданий иш-чаралар, социалдык коргоо боюнча жетекчилерди өз сынынан өткөрүп турушат. Жергиликтүү кызматтардын башчыларын сыноодон сырткары, шаардын же айыл өкмөтүнүн аймагындагы менчикти ижарага берүүнүн баасын дагы бычып турушат. Мисалга, Бишкекти алсак, шаардык кеңештин депутаттары жада калса коммуналдык кызматтардын баасын дагы бекитишет. Каяктагы 28.000-2.000 сындырайын болсо, 26.000 дегенди унутуп отура бербейсиңби? Кыскасы, ар бир депутат өз тилкесиндеги мыйзамдуулукту, тартипти көзөмөлдөп, мамлекеттик органдар менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы көпүрө болуп бериши керек десек, жаңылышпайбыз. Эң эле кызыгы, шаардык жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары айлык маяна алышпайт. Жалпак тил менен айтканда, бекер иштешет. Айлык маянаны болгону жергиликтүү кеңештин төрагасы гана алат, калгандары коомдук башталышта. Бирок анда эмнеге жергиликтүү жана шаардык кеңештерге жулунгандар арбын деген суроо туулат. Снова депутаты! Коллеги, мы депутаты! Мындан улам мыйзам жергиликтүү кеңештин депутаттарына кошумча иш кылууга чектөө койбойт. Бирок анын кызматы жергиликтүү кеңешке көз карандысыз жерде болушу абзел. Болбосо кызыкчылыктардын кагылышы болуп калышы толук мүмкүн. Айлык маяна төлөнбөсө дагы жергиликтүү кеңеш депутаттарга жакшы эле мүмкүнчүлүк ачып берет. Биринчиден, бул статус, депутаттык белги жана күбөлүк. Эң негизгиси тажрыйба, тагыраагы ак үйгө жол ачып берет. Жергиликтүү кеңештин депутаты кийин жогорку кеңешке белсенет. Берген уадан аткарылды, туурабы? Бакыт, жинди болбойчу сен. Биз акча топтобой эле көрүнгөнгө сайдык-байдык салып жүрө беребизби? Койчу мындай жөө жомогунду. Ал эми айрым эксперттер болсо, жергиликтүү кеңешке депутаттар бекер иштеш үчүн эмес, бизнесин коргош үчүн барат деп какшап келишет. Бизге тарых көрсөтүп тургандай эле, байлар бийликке башка максат менен умтулушат. Көпчүлүгү ал жакка өз бизнесин коргоп, өнүктүрүш үчүн барышат. Жыйынтыгында шаар гүлдөбөй эле бизнестери өркүндөп кетет. Адилеттүүлүк жок. Учурда жергиликтүү жана шаардык кеңешке талапкер депутаттардын үгүт иштери жүрүүдө. Элдин добушун алыш үчүн алар түрлүү убадаларды берип келишет. Бири гүлдөтөм, өркүндөтөм десе, башкасы мектеп, бала бакча, коомдук унааларды айтып, калктын көңүлүн өзүнө тарткысы келет. Бирок баары эле каражатты кайдан табып, убадасын кантип аткарарын так көрсөтө алышпайт. Анткени чоң убадалар үчүн ири сумма дагы керектелет. Аудитория, оснащенные современной компьютерной техникой. Лаборатории,
с импортным оборудованием. 3 бассейна. Андыктан жарандар добуш берер алдында депутаттыкка талапкерлер жөн эле кулакка гүл өстүрүп жатабы же чын эле жүзөгө аша турчу идеяларды айтып жатышабы ар бир шайлоочу өзү аңдай билиши керек. Эске салсам, жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституциялык реформа боюнча референдум 11 апрелде өтөт. Ага шайлоочулар каттоого турган жеринде гана катыша алышат. Алдын ала жарандар өзлөрүн tizme.gov.kg сайтынан текшерип алуусу абзел. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.